Саламатсыңарбы окуучулар? Эгерде окуу куралдарыңарды алып, ыңгайлуу отуруп, сабакка даяр болгон болсоңор, анда бүгүнкү кыргыз тили сабагын баштайлы. Баарыңар дептериңерди ачып, бүгүнкү датаны жазгыла. Бүгүн 5 айынын 10-у. Бүгүнкү сабагыбыздын лексикалык темасы мектептин ашканасы, ал эми грамматикалык темасы кимди, эмнени. Демек, балдар, бүгүнкү сабагыбызда демейдегидей эле жаңы сөздөрдүн кайталайсыңар, алардын маанисин түшүнөсүңөр, сөз кебиңерди колдонууга үйрөнөсүңөр, ашканада өзүн алып жүрүү, тамактануу маданиятына көнүгөсүңөр, ошондой эле өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Анда китебибиздин 62 бетиндеги 1-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында жаңы сөздөрдү окуйбуз жана кайталайбыз. Кенен, просторный, көрүнүктүү жерде, на видном месте, тамагыңар таттуу болсун, приятного вам аппетита, чоң танаписте, на большой перемене. Демек, жаңы сөздөрдү кайталап алдык. Анда 2-көнүгүүгө өтөбүз. 2-көнүгүүдө сүрөт боюнча суроолорго жооп бергиле. Мында өз алдыңарча ой жүгүртүп, суроолорго жазуу түрүндө жооп беребиз. Демек, 2-көнүгүүнү дептерге жазабыз. Эмненин сүрөтү тартылган, анда кимдер бар, алар эмне кылып жатышат. Демек, сүрөттү карап, балдар, өз алдыбызча ой жүгүртүп, суроолорго жооп жазабыз. Андан соң алдыга карай жылабыз. 3-көнүгүүгө өтөбүз. 3-көнүгүүнү тексти окуп, анын мазмунун түшүнөбүз. Биздин мектепте ашкана бар. Ал 1-кабатта жайгашкан. Ашкана кенен, таза, көрүнүктүү жерде тамагыңар таттуу болсун деп жазылган. Ашканада 3 ашпозчу иштейт. Тамактарды даамдуу жасашат. Жасаган токоштору абдан сонун. Башталгыч класстын окуучулары чоң танаписте тамактанышат. Балдар үчүн ашканада өздөрүн кантип алуу жүрүү эрежеси жазылган. 1. Ашканага кирерде колуңарды таза жуугула. Ашканага киргенде түртүшпөгүлө. Тамактангандан кийин табагыңарды алып барып койгула. Нанды жерге таштабагыла. Демек, балдар, текстти окудук. Өз алдыңарча дагы бир катар окуп чыккыла жана ашканада кантип өзүн алып жүрүү эрежесин дептериңерге жазып алгыла. Демек, текст боюнча суроолорго ооз-2 жооп бересиңер. Эмнени уксаңар, эмнени түшүнсөңөр. 1-чи сурообуз: ашкана кандай? Демек, текстибизде берилген бул сүйлөм. Ашканада кимдер иштейт? 3-чү сурообуз: алар тамакты кандай даярдашат? Демек, бул суроолорго дептерибизге жазбайбыз, ооз-2 жооп беребиз. Андан кийин, балдар, 4-көнүгүүнү дагы жазуу түрүндө аткарабыз. Мында көпчектин ордуна ны мүчөсүн коюп жазгыла, анын маанисин түшүнүп, өз кебиңерди туура пайдаланууга үйрөнгүлө. Мисалы, нан жерге таштабагыла. Мен кесме жакшы көрөм, иним таттуу токоч чыгарат. Балдар, бул жерде ны мүчөсүнүн варианттары бар. Өзгөрөт. Уңгудагы сөзгө карап өзгөртүп жазабыз мүчөнү. Нанды жерге таштабагыла. Мен кесмени жакшы көрөмүн, иним таттуу токочту жактырат. Демек, үлгүдөгүдөй кылып, калган сүйлөмдөрдү дагы дептериңерге жазасыңар. Анда үй тапшырма алгыла. 2-көнүгүүдөгү суроолорго жооп бересиңер. Ашканада өзүн алып жүрүү эрежесин дептериңерге жазасыңар жана 4-көнүгүүдөгү ны мүчөсүн коюп жазасыңар. Анда бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Жогорудагы берилген тапшырмаларды, көнүгүүлөрдү